окат, тирилик, үйдөгү жашоо эркектикине караганда бир топ машакаттуу келет. Эркектин жашоосу сыртта болот дагы, мунуку эмне муну менен сөгүшөт, муну менен кагышат, муну менен жарашат, муну менен достошот, муну менен касташат, ушинтип эле эмне жашоо бирин экинчисин тегиздеп жүрө берет жашоочу. А бирок аялдыкы үйдүн ичинде эмне болот? Бир топ татаал болот. Ал нерсени аял көтөрө албагандыктан кээде өзүнүн ачуусу менен, кээде өзүнүн көбүрөөк сөзү менен, кээде көбүрөөк өзүнүн таарынычын төгүү менен не болуп калат? Айкалышып калат. Ошол мезгилде эркек эмне кылыш керек дегенде, болгону эмне кылыш керек? Кичине сабырдуулук менен отуруп угуп коюш керек. Эми ошондо байкаган эмес экенмин да. Аятаң көрөт. Бирок кээ бирки аялдар тилекке каршы ошондой түшүнгүсү келген эркектердин өзүн манипуляцияга алып аларын да эстен чыгарбагыла. Кадимкидей манипулировать этет. Өзүнүн таарынычын айтып келип эле, өзүнүн көйгөйүн айтып келип эле, өзүн жертва катары көрсөтүп эле, анан постоянно эркектин үстүнөн не басып туруп алганды адат кылып алган дагы эси жок аялдар болот. Ушундан этият болгула. А бирок мезгил менен таарынычын, ичиндеги көйгөйүн, ичиндеги болгон бугун чыгарып алуу үчүн сүйлөгөн болсо, бул жакшы. Аны угуп коюш керек. Аны менен биз эмне кылабыз? Ошол пайгамбарыбыздагы болгон үлгү, же Омар ибн Хаттабтагы болгон көрүнүштөгүдөй биз аялдарды эмне кылабыз? Бир топ жеңилдетип алып, кайра жумушуна салып коебуз. Алар жумушун кылып жүрө берет.